Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде Говори ТВ интернет каналынын кыйын программасы 18 сентябрь күнү Адахан Мадумаровдун кеңсесинде, офисинде журналисттер үчүн атайын басма сөз жыйын болгон. Ошол жыйында бир аз журналисттердин ортосунда жаңжал чыкты деп интернетте масал кааламат каражаттарында жүрөт. Ошондой бир маалымат. Анан ошол маселе боюнча, ошол күнкү окуя боюнча башка бир жеке каналдар мени дагы чакырган экен. Ушул басма сөз жыйында сиз да отургансыз. Ошол жыйын боюнча келип, ушул журналисттердин этикасы боюнча сүйлөп бересизби деп чакырган экен. Мен бара албай калдым, бирок деген кийин көрсөм ошол программа максатына жетпей калган экен. Анткени деген ал жакта деген жалаң журналистика жөнүндө, жалпы журналистика жөнүндө, журналисттер жөнүндө сөз болгон экен. Анан мен ушул Говори ТВ каналынын жетекчилиги Кайргүл Орунханова кайрылдым, өзүм демилге көтөрдүм. Кайргүл ошол журналистика боюнча ошол күнкү окуядагы маселени талкуулайлы, максатына жеткирели. Ал үчүн деген ошол Next TV каналынын журналисти Жодар Бузумовду чакыралы, андан сырткардагы эксперт катары биздин өзүбүздүн кесиптештер чакыралы деп кайрылсам, Кайргүл мага каршы болгон жок, кайра колдоду. Кайргүл, сага чоң рахмат. Анда эмесе ушул бүгүнкү программага келген биздин менин кесиптештеримди тааныштырып коеюн. Мырзакат Тыналиев агай, Кыргыз Тузу гезитинин башкы редакторунун орун басары. Биздин коллегабыз. Биз бул кишини мен өзгөчө өзүм бул кишини аксакалдардын катарына кошом, анткени бизге караганда тажрыйбасы мол, көп жакшынакай жумуштарда иштеген, бизге акыл насаат үйрөткөн бир жакшы агайларыбыздын бири Назгүл Калманбетова, эркин журналист. Назгүл Калманбетова көп жылдардан бери ушул тажрыйбасы мол, тажрыйбалуу журналист, азыр ушул эркин журналист болуп түрдүү долбоорлордун үстүндө иштеп жатат. Ал эми менин маңдайымда отурган биздин жаш жакшынакай жигит бул ушул Next TV телеканалынын журналисти Жодар Бузумов. Эми биринчи сөздү сизге берсем, агай, анткени Кыргызда баары бир улууларды сыйлаган. Ошол күнкү окуяны сиз видеосун көрдүңүз да. Анан деген мен ошол басма сөз жыйында отурганда өз көзүм менен көрдүм. Анан эми азыр деген ушул эмне болуп кеткенин мүмкүн жаштар байкабай калганбы, жанагындай ситуацияны көзөмөлдөн чыгарып ийбергенби, иши кылса азыр өзүнүн да оюн угуп көрөбүз. Бирок деген менин оюм боюнча, Мырзакат агай, эме болду да, жанагы суроо берилди, Адахан Мадумаровго суроо берилди. Бирок суроо берилгенден кийин ал кишинин жообу айтылды. Айтылгандан кийин ал жоопко өзүнүн оюн айтып атат да, журналистчи. Сиз мынтип айтып атасыз, бул туура эмес деп мындай талкууга кирип кетти да. Анан жарандык активист катары, же болбосо саясатчы катары талкууга кирип кетти да. Мен өзүм бардыгыбыз эле мени колдосо керек, биздин кесиптештер журналисттер ушул басма сөз жыйын болобу, интервьюга барабызбы, суроо бергенден кийин жоопту алып эле биз барып материал даярдап жүргөнбүз да. Азыр деле мына 22 жыл өткөндөн кийин мен өзүмдүн тажрыйбамда ошондой суроо берем, жоопту алам, анан материал даярдайм да. Сиз ошол видеону көрө алдыңызбы? Мен жанагындай изучуу болуп кеткенден толук көрүп чыктым. Андан тышкары жанагы телефонго тартылып дагы коюлган нерсе бар. Бул журналисттер чыгарып аткан, аны дагы толук көрдүм. Ошон үчүн мен ал жерде окуяны түшүндүм. Бирок туура бир нерсеге мен кошулам. Баягы журналистикада бул белгилүү бир формат болот да. Пресс-конференция, эми кыргызча басма сөз жыйында жүрөбүз, бирок пресс-конференция деп так эле айталып. Пресс-конференцияда мындай болот. Ада көп журналисттер катышат. Анан ар бир журналистке бирден же экиден суроо берилет. Анан албетте, эгер интервью берип аткан адам туура, саясатчы деген ошондой болот. Ал өзүнө ыңгайлуу жоопту берип, бардык жерде өзүн алып чыгып кетиш керек. Ошон үчүн аны саясатчы, аны билет ошол. Адахан да саясатчы. Анан анын суроосу баягы канааттандырбаса, мүмкүн бирөө сөз менен сиздин жообуңуз мени канааттандырган жок деп айтып, анан кийинки журналистке суроо бергенге мүмкүнчүлүк бериш керек да. Өзү негизи байкап отурсаңар, журналисттер бир же экиден суроо беришет, жанагындай көп журналист отурган жерде. Бирок жанагы жерде журналист менен чын эле бир эки журналист менен неменин ортосунда дискуссия жүрүп кетти да. Бул нерсе эми ошол журналистти мындай студияга чакырып, ошол адамды, саясатчыны, мамлекеттик ишмерди, мамлекеттик кызматчыны эгер студияга чакырып алып, анан аны менен мындай интервью алып, же болбосо мындай дискуссияга кирип неметкенде, бул формат өзүн актамак да. Башкача. Анан жанагы жерде
Экинчи жагынан албетте жалаң эле журналисттерди биздин коллеганы мындай шылтап койгон болбойт. Экинчи жагынан ал жерде тиги Мадумаров мырза дагы ката кетирди да. Ал өзү баягы жөнөкөй адам менен саясатчынын айырмасы эмнеде? Мына чет өлкөдө мына азыр жанагы Франция, Канаданын премьер-министри 19-20 жыл мурдагы бир окуясы үчүн азыр кечирим сурап атат. Мына саясатчы болдуңбу? Саясатчы болгондон кийин сен ошондой нерсеге чыдап, анан кийин кел. Сен элдин назарында болосуң, журналисттердин назарында болосуң. Эгер сен ага чыдабай турган болсоң, анда жөнөкөй бир тармакта иштеп жүрө бер. Же болбосо жеке ишкерлик менен алектен андай мындай да. Анан бул жанагы коомдук публичный адам болгондон кийин көп нерсеге чыдаш керек. Ошол жерде мен эгер мындай калыс эле аксакалдык сөзүмдү айтсам, аксакал деп калдым. Эки жактан тең кетип калды да. Эки жактан тең кетип калды. Тиги дагы комментарийди мындай берип жиберди, бербеш керек эле. Бирок экинчи жагынан башында пресс-конференциянын форматын айтканда, ошол жерде бирөө модератор болуп, ошол эле Мадумаровдун кишиси же болбосо бир журналист туруп, модератор болуп туруп, бирден суроо бергиле. Же болбосо экиден ашпагыла деген сыяктуу алдын ала сүйлөшүп алыш регламент коюп койсо, ооба, регламент коюп койсо, анан аны бускан адамды башка коллегалар өздөрү деле, мен деле суроо берейин, сен 2 сурооңду бердиң, сен 3 сурооңду бердиң дегендей кылып өзү токтотуп калмакпыз. Ошондой нерсе болгон. Бирок ошол жерде Жудар ушундай кылдым мен. Баягы Адахан Кимсамаевдин маңдайында отурган каяктан тааныбайт экенми ошол журналист. Ошол дагы журналист. 5, 6, 10 суроо берип жиберди, а мен болсо деген биз дагы берели суроону депчи. Ошол жерден Назгүл сенин оюң боюнча айтсаң, мындай журналисттик этика бузулдубу? Жок, мен бул видеону кечээ күнү Facebook'та андай талкуу болуп атканда көргөм да. Анан бүгүн толугу менен жана сиз айткандай телефон менен тартып алган вариантындагы анан жанагы монтаждалган вариантында көрдүм да. Анан албетте биз журналисттер любой интервьюга барабызбы же маалымат жыйынына барабызбы, обязательно 1-2 суроону биз даярдап алабыз. Өзүбүз үчүн маалымат жыйынына бара турган болсок, өзүбүзгө кызыктуу суроону даярдап алабыз. Ал эми интервьюга бара турган болсок, 10 чакты суроону обязательно мындай даярдап алабыз го заранечи. Анан бул жерде окшош суроолорго жооп болуп атты, кайра окшош суроолорду кайталаган эле, окшош суроолорду биринин артынан эле бири берип атты да. Анан кечээ күнү албетте биздин кесиптештер Жодар кичине мындай эмоцияга алдырып жиберди окшойт. Анан биз журналисттер журналистиканы окуп атканда эмне деп айтышат, үйрөтөт бизге. Элге акыл үйрөтпө дейт. Элге акыл үйрөтпө. Коомчулукта эмне жаңылык болуп жатса аны коомго жеткирүү туура так. Анан кечээ күнү кичине мындай биздин жаш журналист Жомарт эми бул жаңы журналистикага аттанып аткан жигит экен, эми кичине чекилик кетирип жиберди деп ойлойм да. Анан бул жерде айтып атат, ошо Жомарт айтып атат, бул жерде силер эмне үчүн тиги Баткенден өткөрбөйсүңөрбү жыйынды? Же болбосо өзүңөрчө өткөрбөйсүңөр? Силер мени чакырдыңар, анан бизди чакырдыңар, анан кийин силер ушинтип айтып атасыңар, маалымат жыйыны мындай болбойт деген сыяктуу айтып атат да. Анан бул Алтынай айтып атса, эмне адвокат болуп атасыз деп атат да. Мындай бул жерде мындай бир чети караганда журналистикалык солидарность дегенде болуш керек да. Бул дагы сен сыяктуу маалымат алайын деп келип атат. Анан кийин ошол жерден туура эмес кеткен, баягы чекилик кетирген журналисттерди дагы Алтынай мындай бетин айтып койду, мен аны туура деп эле эсептейм да. Анан бирок Жомарт эми жаңы журналистикага кишин жаңы аттап аткан экен, буюрса мындайды далай өткөрөт башынан. Журналистиканын ысыгына да күйөсүң, суугуна да тоңосуң дегендей. Анан бирок баягы адам өзүнүн сыртынан сын көз караш менен караш керек да. Сен өзүң мындай карап көрдүңбү, ошо видеону толугу менен өзүң сыртынан карап көрдүңбү? Ошо мындай өзүңдүн мындай чекилик кетиргениңди, катачылык кетиргениңди сездиңби, Жомарт? Ооба, мен ал жерде да баштан аяк болдум, андан кийин келип дагы мен ал материалды да өзүм жазадым да. Анан кайта менден кетип калган жокпу деп да мен өзүм сүйлөгөн жерлерди полный карап чыктым. Карап чыктым, но бирок мен айтат элем, ал жерде азыр агай туура нерсени айтты. Ал жер маалымат жыйыны болгон соң, ал жерде алып баруучу болуш керек эле. Журналисттер жана ошол маалымат берип аткан адам гана болуш керек эле да. Бирок ал жерден биз тилекке каршы андай нерсени көрө алган жокпуз да. Ал жерден Адахан Мадумаровдун тарапташтары жүрдү ачыктан ачык. Ошол эле кезде аны колдогон журналисттер да болду да. Аны сиз дагы эмести, башында барганда баягы журналист катары эме кылдым, бирок ар журналист суроо берген сайын Адахан Кимсамаевич ал журналистке баягы суроого суроо менен жооп берип атпадыбы? Так
мындай же ушундай менин жообум деп токтотуп койбойт ал нерсени. Кайра тиге суроо берет, ал кайра ага жооп берет. Анан ушундай болуп атты. А сиз ошол учурда Адахан Кимсанбаевичка мындай болушкандай болуп, сен дагы даярданып келбейсиң деп тиги жанагы элдик медианын баласын сыргакка ушундай ишарат кылдыңыз. Жодар, сен азыр деген мени азыр мен сүйлөп кете албайм. Ошол сурооңо жооп мен эметейин да, жооп берейин да. Мадумаровду колдоп атасың, колдогон журналистсиң деп мага күнөө коюп атасың сен? Мен ошондой сездим да сизде. Сен андай сезсең, мен сага азыр мына түз эфирде элдин алдында, бул жакта өзүнчө аксакал кесиптештердин алдында ачык эле айтып коеюн. Мен ал кишинин тарапташы эмесмин биринчиден. Экинчиден ал кишини колдогон партиясындагы мүчө эмесмин. Эмне үчүн деген ал кишини мен Кыргызстандын жараны катары жактырам. Себеби дегенде ал киши бир тыйын коротпой өзүң билесиң 3-чү болуп шайлоодо келген, президенттик шайлоодо. Биринчиден. Экинчиден бул кишини деген көп адам колдойт. Анан өзгөчө мигранттар колдойт. Анткени мигранттарды мен өзгөчө сыйлайм. Алар деген ушул бала чакасынан алыста. Мен бала чакамды таштап кете албайм эч качан ачка калсам дагы. А бирок ошол мигранттар балдарын ачка таштап коюп алыста жүрөт, анан алар киши сыйлап атат. Көптөгөн тарапташтар бар. Ошол көпчүлүк тараптамын мен. Анан кийин деген ошол жерде мен жанагын айтып коеюн агай, Жодар туура айттың деменичи. Жана Сыргак деген баланы даярданып келбейсиңби депчи. Агай журналист даярданып барбай, анан кийин деген өзү мен билбеген нерсени билип алайын десе, барып туруп ошо билбеген нерсесин билгенден кийин ошол 24 жаштагы баланын жазганын 24 жаштагы гана адам түшүнөт да. Сиз 50ден ашкан аксакал киши ошол 24 жаштагы баланын жазганы сизге кызыктуубу? Тем более ал бала кимге барып атат? Мадумаровго барып атат, саясатчыга. Экинчиден чек ара маселеси боюнча аябай олуттуу маселени чагылдырыш үчүн барып атат агай. Эмне үчүн 24 жаштагы бала эсесен даярдабай протокол менен келишимдин айырмасын билбейт, Мадумаровдун кайсы кызматтарда иштегенин билбейт. Анан кийин деген барып даярданбай барып, анан даярданып келбейсиңби десе, мен билбеген суроомду берем деп эмнеге бербейм дейт. Мен эч качан даярданбай барган эмесмин. Даярданбай барсам, мен билем, мен интервью алып аткан адам жанагынтип сиз айткандай кылып эми алдап, же болбосо суроодон качып, эптеп-септеп, буйтап жооп берип, бир нерсе кылып, ситуациядан чыгып кетет. Ошондуктан мен деген тыкыр даярданып барам. Анан кече жакында Жодар Разаковдон интервью алдым да, вице-премьер-министр Разаковдон интервью алдым. Ошондо дагы ал киши Мырзакат агай айткандай мындай деди. Жанагы Баткен Аксай окуясында желим ок атылган жок да, вице-премьер-министр катары. Айта аласызбы дедиле. Ооба деди. Мен айттым, кечирип коюңуз, бирок сиздин деген мага жообуңуз мени канааттандырган жок дедим дагы. Кийинки суроону бере бердим да. Ошол жерде туруп алып мен сендей болупчу. Жок, сиз желим ок менен аткан ат деп приказ бергенсиз. Ошон үчүн деген тиги Баткендиктен Аксайлыктардын тияк биягы канагып, жанагы кыйкыр-пакыр ыйлап шок абалда жүрүшөт деп анткен жокмун. Себеби дегенде мен ал жака журналист болуп бардым дагы, суроо бердим. Жооп берди, болду, ошол жообун алдым дагы, ошол боюнча материал даярдап койдум да. Эмеже ушул алтын эже айтып калды азыр. Мен журналист Адахан Кимсанбаевичтин эч кандай колдоо алган журналист эмесмин дегенде кылчы. Макул, ошентип эле. Бирок сиз ошол жерден Сыргак ал өзүнүн суроосуна даярданып келди дагы. Бирок ал тактап коюу максатында сурап атты да. А сиз аны баягы журналисттик тилектештик деген бар да. Аны сыйлоо деген да бар, кесиптештичи. Бирок сиз аны сыйлабастан, эме кылбастан аны кемситип атпадыңызбы? Сен даярданып келбейсиңби, өзүң билбейт экенсиң суроого деп. Ал эми сиз айта турган Жодар, мен улуу катары, кесиптеш катары айта турган. 24-кө чыкса, мен 44 жашка чыктым. Андан 20 жыл мурун көйнөк чыртыптырмын, биринчиден. Экинчиден 20 жыл мурун журналистикага келиптирмин да. Анан кийин деген мен ага айтып койдум, дейли, мейли болуптур. Бирок деген 24 жаштагы 22 жашында вузду бүткөн болсо, 2 жыл болгону иштеген журналист, канча жылдан бери чоң кызматта иштеген, мамлекетти башкарып тургандардын арасында жүргөн Мадумаровду кекетип мокотуп, суроо менен жооп бербей, жөн эле жооп берип койбойсузбу деп мындай жаш баланы кекеткендей мокотуп сүйлөгөн сөзү дагы туура эмес, Жодар. Биринчиден, ал кишини тарапташ эмесмин деп мен азыр айттым, дагы бир жолу кайталап кетейин. Бирок Мырзакат агай президент болсо, мен Мырзакат агайды сыйлап, аксакалдыгын сыйлап, кызматын сыйлаган биздин Кыргызда бар. Биздин Кыргызда эмес,
бүт эле мамлекеттерде бар, чынбы? Жок Туура. дегенде ошол нерсени мындай жаш баладай кылып, урушпай, кекетпей, жаш баладай кылып неметпей эле жөн эле сурады. И то сыргак бир эле суроону көп жолу берди. Көп жолу бергенде мырза Катайга айткандай, мындай жооп берсе, түшүндүрүп бияктан жооп берсе, ал кайра бере берди эле. Мен айттым, сургакты эрденип келбейсиңби дедим. Эгер ошондой болсо мен айтып коеюн неме Жодар. Неме Алтынай, мындай да, биз баары бир адамбыз. Биз робот эмеспиз да. Эгер робот болсо, анда роботту мындай программалап койсок болот да. Адам деген эмоция калтырат. Адамда өзүнүн бирөөгө болгон мындай жактыруусу, бирөөгө болгон жактырбоосу бар да. Эми кыргызча айтканда жактыруу, жактырбаасы бар. Мисалы, сен өзүң айтып атасың, мен Адахандын баягы немесин сыйлайм. Башка бирөөгө ал жакпайт да. Бирок маселе бул жерде жаккан жакпаган эмес. Мына жанагы журналисттик этиканын кодекси бар да. Ошол жерде деле мына 22 беренесинде жазылып турат. Журналист массалык маалымат каражаты аркылуу жеке үчүн албого тийиш. Бул чынында эле мындай немесин эмоциясын алдырып, эмоцияга алдырып, мындай тегиден өч алуу максатында, же болбосо аны элдин алдында мындай бир уяткаруу максатында колдонбого тийиш. Экинчиден, журналист өз кесиптештерине залакка келтирбей, алардын айбирин жана ар намысын урматташы абзел. Кесиптик тектештик алкагында журналист кесибинин чынчыл атаандаштыктын сөз жана маалымат эркиндигинин кызчылык үчүн күчүрөөгө тийиш, мындай аракеттенүүгө тийиш деп атат. Бул жерде мындай нерсе бар да, жанагы бул кодекс эмнеден келип чыкты? Баягы жылдары өзүңөр билесиңер, жана Акаевдин бийлигин акыркы убагында, кийин Бакиевдин бийлигинин убагында мындай журналисттердин ортосунда мындай карама каршылык аябай күчөп кетти да. Тигини бийликтеги Акаевдин немесин жактаган, Акаевдин ишмердигин жактаганан, анан аныкын таптакыр эле кабыл албагандар пайда болду да, журналисттер. Анан мындай нерсенин өзү жалпысынан алганда коомго баягы таасирин дайыма унутпашыбыз керек да. Журналисттер бул жоопкерчилик деген нерсе да. Анткени биздин мындай элибиздин аң сезиминде бул 70 жыл Совет бийлиги, мына мен өзүм Совет бийлигинин продуктысымын. Анча мынча Совет бийлигинин аягын көрүп калдыңар дегендей, 70 жыл бизде бул массалык маалымат каражатына чыккан нерсе бул текшерилген. Бул акыркы инстанцияда чындык деп туруп элдин мээзине ушунчалык сиңип калганда, жада калса мурда гезитке чыккан сын боюнча эле сын материал чыкса, мынау ичип жеди, же болбосо бул ушундай мыйзам бузду деген нерсе чыкса эле, ошол боюнча соттор карап туруп, соттоп жүргөн учур болгон. Эми ал силерге күлкүлүү болушу мүмкүн, бул чын нерсе да. Бул факт. Будан эч кайда ката албайсың, тарыхтын кечеги. Анан бизде азыр журналистикада мындай эркиндик пайда болуп, бизде журналистикада жалпы эле демократияда сөз эркиндиги болуп, адамдар бири-бирине өзүнүн пикирин ачык айтып, мен сенин пикириңе каршымын, же сенин пикириңе каршымын, же сени менен макулмун дегендей сөздөр айтылып, анан коомчулук ошондой ар түрдүү пикир айтылгандан кийин коомчулук өзүнүн кандайдыр бир деңгээлинде карап туруп эле Алтынай чын айтып атат, Мырзакат калп айтып атат, же Назгүл чын айтып атат, Жодар калп айтып атат дегендей адамдар кабыл алышы керек да. Тилекке каршы бизде жанагы менталитет али чейин кете элек. Биз ошондуктан бул бизди эмнеге чакырат? Бул бизди журналисттерди өзгөчө эки эсе жоопкер болууга чакырат. Мисалы, батыштын эле немелери азыр бизге жанагы көпчүлүк учурда, эми Назгүлдө бир аз проект менен иштеп калдым, мүмкүн сен дагы бир аз батыштык неме мындай өнүккөн бир нерсе. Көпчүлүк учурда алар мындай кылып атпайбы? Мисалы, батыштын журналистикасын мындай идеалдуу бизге көрсөтүп атат да, мына идеалдуу журналистика ушундай болуш керек деп. А бирок бизде ошол батыштагыдай идеалдуу окурмандар, угармандар, көрөрмандар барбы деген суроо койбой атпайбы? Биз азырынча ошого умтулуп атабыз. Биздин адамдар дагы акырындык менен түшүнүп келатат. Ар түрлүү көз караштагы журналисттер болот. Ар түрдүү ошол медиа мекемелердин кожоюндары болот. Көпчүлүк учурда ошо медиа мекеменин кожоюндарынын белгилүү бир көз карашын билдирет деген абсолюттук эркиндик деген жок. Ал биз жөн эле айтып коебуз эми. Аны өзүбүз деле сезип турабыз да ичибизден. Мына баарыбыз эле иштеп келатабыз, аны жашыра турган эчтеке жок. Анан ошондой учурда бир гана нерсе бар да, мындай журналисттин жоопкерчилиги деген. Азыр биздегидей мындай трансформация учурунда турган нерседе журналисттин жоопкерчилиги аябай чоң. Биз журналисттер башкаларга мындай
үлгү боло турган болушубуз керек да. Баскан турганыбыз, маданиятыбыз, интеллектуалдык деңгээлибиз. Анан эң башкысы биздин ар бир сөзүбүз бул курал экенин унутпашыбыз керек да. Анан кечегиде чынында эле баягы керкисинде де кетти, кеминде де болду дегендей болду да. Азыр жалаң жоодарды тура эмес кетти. Мүмкүн жоодар кичине жаштык кылып эмоцияга алдырып койгондур. Бирок ошондой болорун тажрыйбалуу саясатчы катары Мадумаров ошону билиш керек эле да. Бизде саясатчы, анан мамлекеттик жетекчи. Мына мисалы жакын келе тарыхта эми баягы айтсаң дагы мени Атамбаевди жаман көрөсүң, ошон үчүн эле айтып атты деби. Атамбаевдин деле жанагы ар жылда өткөзгөн пресс-конференциялардын аягы эмне болуп кетти эле. Баягы көлдө өтүп атканда энтесиңге барчысыңбы, бирөөгө акыл үйрөтүп, анан жанагы махин жок, даярдагандан дагы тиги мындай ыңгайсыз суроо берип койсо аны базага алып, өзүн комментировать этип, Махинур Ниязованы бир жолкусунда мен да баргам, жанагы жылдык пресс-конференциясында Махинур Ниязованы базага алып, мындай сүйлөп мындай. Эч качан журналистке мындай саясатчы, мамлекеттик кызматкер мындай ментордук, акыл үйрөткөн немеде сүйлөш керек да. Анан туура мүмкүн жоодар кечегиде мындай кичине кызыгандырууга алдырып койду да. Себеби мындай провокацияда дайыма баягы мушташ чыккандан кийин качан баягы тынчып туруп токтоп, анан бир ай өткөндөн кийин баарыбыз жана видеону кайра карап, анан каерден ким күнөөлүү дегенде гана аныктай алабыз да. Ага чыбаразы менен аныктай албайбыз. Себеби урушканда ошондой да. Эмоцияга сен алдырдың, анан мен атаң күчөйм, сен кайра күчөйсүң, ошондой экөөбүз неме болуп кетебиз да. Анан биз Фейсбукта агай экөөбүз айтып кетебиз. Ооба, ошондой да. Бирок мен мындай финансияленден акырында. Акыркы сөз агай да калат да. Мындай нерсе бар да. Ошондуктан биз азыр кече күнү кайра улам чукуп эле таркыласак, азыр талашыбыз бүтпөй калат. 2 сааттык эфир болсо дагы биз азыр мындай мааниде сөз кылсак да, ошол мындай мүмкүн Мадумаровдун дагы пиарщиктери тиги булары ошол нерседен сабак алды болуш керек. Бирок нет худа без добра деп орустар айтып коет, кыргыздардыкы жаман айтпай жакшы жок дейт. Мүмкүн кечеги нерсе аларга да сабак болду. Бизге да журналисттик коомчулукка да сабак болду дегендей да. Биз туура жыйынтык алып, мындан ары кете беришибиз керек. Биз ага мындайдан эле такалып калсак болбойт. Туура агай, ошол жерден азыр башында журналисттер менен журналисттер ортосунда пикир келишпестик жаралды деп айрым эмелер жазып атат атпайбы? Бирок менин оюмча андай маселе деле мен эч жерден окуган жокмун. Көп учурда Адахан Мадумаровдун тарапташтары менен журналисттер ортосунда конфликт чыкты деген. Каршылаштардын ортосунда ооба. Деген эме чыкты да, маалымат негизи. Көп сайттарда, көп журналисттердин ортосунда ошол баягы алтынай эже менен эле жанагы болду да. Калган маселе Мадумаровдун тарапташтары менен болуп атпайбы? Алар капталда туруп, ар бир журналист берсе, байым ал ыңгайсыз суроо берип атат, бирок тарапташтарын ал эме жакпайт да. Андай эмелерчи, ыңгайсыз абалга тигини кептелип жооп бере албай атса, тилерге бая болушканда болушуп, алар сөзгө кыпчылышып атат да ошол жерден. Сөзгө аралашып атат. Сиз айткан Адахан мырза дагы бир аз эмоцияга алдырды, ал дагы журналисттерди кемсинтти, айдан ачык эле чыккынчы, сен тигинин жугундук орузуң, сен муну жалдам келдиң деп эле айтып атты агай. Бирок азыр агай мен эже мен до конца аягына чейин чыгып коеюнчу. Аягына чыгып коеюнчу. Бир нерсени айтып коеюн. Сен айтып атпайсыңбы тиги ушинтип айтты депчи? Мырзакат ага эме кылыптыр жана сыргакчы жоодар. 18 күнү басма сөз жыйын болуп атат. 17 күнү түшкү саат 1ге жакын тиги сулуу чымчык дагы сайрап баштаптыр чек ара жөнүндө деп жазып атат да. Бул деген эмне? Фейсбукка жанагы сыргак деген 24 жаштагы бала, элдик медиада иштеген бала 17 күнү түшкү саат 1ге жакын 12 канчада жазып атат. Тиги сулуу чымчык чек ара жөнүндө сайрап баштады деп жазып атат. Эртеси күнү 18-inde саат 11ге басма сөз жыйынга келип атат дагы. Анан ушундай жанагындай прокурор сыяктуу, следователь сыяктуу, тергөөчү сыяктуу эмоция менен отуруп алып, баягы сотто отургандай, сурак алгандай суроо берди да агай. Анан мага айтышты, бул бала мурун даярданган турбайбы, мурун эле ушинтип жазып аткан турбайбы депчи. Алтынай, демек эме ал жерден бала тескеринче даярданбай келген да. Анан протокол деген суроо болуп атат. Протокол деген эмне деп суроого силер суроо менен жооп берип атасың деп аны кекетип атасыңар да. Протокол деген эмне деп туруп анан өзү мынтип жооп берейин десе, тиги сыргак ага комментарий берип атат. Комментарийда туура берсе анда жакшы, туура эмес берип туруп ошол жерден бай өзүнүн билим деңгээлин көргөзүп коюп атат да. Журналист эч качан суроо бергенден кийин ал суроону күтүш керек. Өзү комментарий кайра суроого
тиги киши жооп бере турган суроого журналист өзү жооп бербеш керек, анын суроосун күтүш керек да. Анан чындыгында эле Алтынайдын мен айткан сөзүнө кошулам. Кече күнү мындай агрессия болуп кетти да, эмоцияга алдырып кетти. Булар жаш жигитсиңер, силер мындай маалымат жыйынын далайын көрөсүңөр, бирок эмоцияга эч качан алдырбаш керек. Ал бул жерге Мадумаров келеби, Бакиев келеби, биз элге ошол жердеги маалыматты гана жайылтышыбыз керек. Элдер мисалы үчүн Бакиев келип маалымат жыйынын берип атса, же Мадумаров келип маалымат жыйынын берип атса, биз элге кошулуп аны сөгүп сагып же урушканга акыбыз жок. Ошол жерде болуп аткан маалыматты гана биз коомго таза, чын, эч нерсесин өзгөртпөстөн гана жеткиришибиз керек. Бул биздин милдет жана биздин кесип. Туура агай. Ал жерден эме кылбашыбыз керек да, эмоцияга таптакыр алдырбашыбыз керек. Биз ал жерде журналистпиз десе? Биз ал жерде журналистпиз. Биз только маалымат активист эмеспиз, саясатчы эмеспиз. Биз ал жерде маалыматты гана. Туура эже. Жодар, сен ошондо жумуш болупсуң да. Сен айтайын деген жана тарапташтар деп атпайсыңбы? Мадумаровдун тарапташтары деп атпайсыңбы? Мен 17-жылы билесиң, тиги президенттик шайлоонун алдында Бабанов, Сооронбай Жээнбековдор басма сөз жыйындар берген да. Бергенде алардын тарапташтары жүрдү. Бул деген мындай нормалдуу эле нерсе. Бул деген мындай жаңылык эмес, же болбосо мындай баягындай уруша турган, же болбосо соттой турган бир иш эмес. Бирок ошол жерден Адахан Кемсанбаевич деле баягы өзүнүн тарапташтарын сөзгө аралашып, конфликт чыгып баштаганын сезиш керек болчу. Сезип, анан токтотуп, ишарат кылып коюш керек эле да. Бирок ал нерсеге да барган жок да Адахан Кемсанбаевич. Эми мен сөзүмдүн аягына чейин чыгып коеюнчу. Ошол Адахан Мадумаров баягы журналист баягы эмоционалдуу суроо берди деп атпайсыздарбы? Бирок мен ага кошулбайт элем. Ал журналист туура эле суроо берип атты. Мындай эмоциясы жок, жай отуруп эле болуп аткан. Бирок Адахан Кемсанбаевичтин жанагындай кемсинтип жооп бергени, сабатсызсың, сен мен балам менен тең экенсиң, каяктан келгенсиң, даярдам келбейсиңби деп айтканга анын эч кандай эмес жок. Ал так суроого так эле жооп бериш керек. Же эгер ал суроого ал суроого кача эме жооп бере албаса, анда менин жообум ушундай деп бир жообун бериш керек эле да. Бирок андай болгон жок да. Анан эми мен ойлойт элем, Атахан мырза, ал жерде да айттым. Сиз маалымат жыйынга чакырдыңыз. Бирок баягы конокту үйгө биз коноктой эле болуп барабыз да. Бирок маалымат алууга барып атабыз ал жерге. Анан баягы өзүнүн мындай желдеттерине салып бергендей эле болуп калды Адахан мырзанычы. Биз ушундай эле кабыл алдык. Бирок ошону айтып атты. Силер даяр пресс-конференция башталганда эле ошентип баштаган алчы. Даяр болсоңор бергиле суроо, даяр болбосоңор бербегиле. Жок, эми ал. Жок, журналист деген даярдан барат. Албетте даярдан барат, бирок анын баягы даярданбай барган көргөзүп койду да ошол жерде. Такталбаган жерлер болот да ошол. Түшүнбөй, баягы такталбаган, сурай турган жерлер бар. Аны тактап эле сурап атат. Болуптур, Жодар. Эми азыр мен аягына чыгып коеюнчу же. Ошол жерден Адахан мырза жаш Мадумаров менен деген талкууга түшүп атпайсыңбы сен? Талкууга түшүп атпайсыңбы, Жодар? Ошону мойнуңа аласыңбы? Адахан мырза ошол жерден ал буга чейин дагы журналисттерди кемсинтип келген, аны текебер адам экенин баарыбыз билебиз. Саясатчылар арасында, жана башка пресс жыйындарда, жана башка дебаттарда ал мындай конфликттерге талай жолу барган, аны баарыбыз жакшы билебиз. Ошол жерде дагы айтты, мен аны кайра айта албайм. Бирок сен менин жаш балам экенсиң, тең экенсиң, даярдам келбейсиңби, сабатсызсың журналист, жаш экенсиң деп атат. Анда журналистикага пенсия жашындагы адам келиши керекпи деген маселе жатты. Жок. Анан ошол жерден Адахан Кемсанбаевич пресс конференцияны ачканда ошентип баштады деп атпайлыбы? Даяр болсоңор бергиле, жаш болсоңор бербей эле койгула деп. Анда эме уюштурбайбы? Каалаган журналистин чакырбайбы? Бул мага жаш журналист, жок, бул тажрыйбалуу журналист деп ошентип чакырбайт беле, балкимчи. Ошондо Жодарга жооп берейинчи агай. Сиздин эсиңизде, Назгүл, силердин эсиңерде барбы? Силердин эсиңерде барбы? Назгүл Мырзакат агай, эсиңерде барбы? Жанагы биз жаш кезекте барып текеберчилик кылып, мисалы үчүн деген ким басма сөз жыйынга чакырса дагы барып алып, кекетип мокотуп, сенсирегендей сыяктуу прокурор, тергөөчүдөн 5 метр ошондой болгонбу агай? Мен эсимде жок. Мен андай бир да журналист көргөн эмесмин. Мен менен тең журналисттерди жаштардан көрүп атам. Алтынай, Жодар, мен Жомарт деп атайм. Жодар, кече күнү мен мисалы
как көрүүчү катары Кыргызстандын жараны катары эле Facebook'тан карадым. Анан чындыгында эле Жодар ошол жерден сенин эмоцияң өтө мындай бирлик, эмоцияңды аябай сыртка чыгарып салгансың да. Журналист ушуга чейин канча маалымат жыйындарына барып жүрөбүз, командировкага чет мамлекетке, бул жерде Кыргызстандын кандай жерлери болбосун, биз ошол жерде бир эле кишиден 10 чакты журналист келип суроолорун берет. Бирок ал айтып атпайбы, Бакиев келеби, Атамбаев келеби, Акаев келеби, любой киши келсе дагы биз ошол эки саясатчыны сыйлашыбыз керек. Чындыгында Алда журналист сыйлаш керек. Алда журналистти сыйлаш керек. Жодар дагы эмоцияга алдырып. Жок, мен алдырган жок. Назгүл немен айтсын жана мырза катагайды. Сырттан караганда ал нормально эле сүйлөп атат. Мисалы үчүн мен сырттан караган өзүм журналист эмес, жөнөкөй эле көз караш менен караганда сен башка мисалы үчүн сыргакка сүйлөп атса, сен бер жактан чыгып эле, сен өзүңчө эле бер жактан чыгып алып эле ага каршы талкууга кирип атасың. Жок, мен суроо бердим ал жерден, мен да. Ал жерден талкууга кирип атасың. Жодар азыр деген мырза катага эстеп кетти, жана Акаев өткөргөн басма сөз жыйынга Махинур Ниязованы аябай жаман кылган. Атамбаевдин басма сөз жыйынында Махинур Ниязов аябай жаман кылган да. Махинур деген журналист таанысың да, Ниязованы. Бирок ошондо дагы ал кыйкырбай, бакырбай, эмоцияга берилбей, сөкпөй, сакпай эле, унчукпай эле отурду аягына чейин. Андан кийин уже Атамбаев тактан түшкөндөн кийин эсиңде бар да, тиги Махинурдан кечирим сураган. Билесиңби? Анан эме этиканы чындыгында эле кечирип сакталган жок, Жодар. Жок, аны бул жерде биресин айтып коюнчу, азыр экөөңөр талаш кызууңар да. Кызуу кандылыкка алдырып. Назгүл, кызуу кандылыкка алдырган. Жок, мындай да. Мындай нерсе бар. Мен айтып атпаймынбы, жанагы баягы биринчи эмнеден башталып кетти дегенде. Жодардын бир нерсесине кошулса болот. Мындай пресс-конференцияны даярдап атканда, анын үстүнө моундай резонанстуу маселе боюнча азыр биз баарыбыз эле мындай күнөөлүү иштеп калбадыкпы? Эми чында баарыбыздын жаныбыз ачып атпайбы? Ооба. Баарыбыздын жаныбыз ачып атпайбы? Киши өлүп атат. Эми билбейм, тажиктер кандай позицияда, бирок биздин позициябызда Кыргызстандын жеринде кыргыздын жанагы кайсы Алкул Осмоновдун баарынан да батып кетти, жанында өз жерибизде өзүбүздүн кан акканы деген ыр бар го. Азыр башкача айтып кетип койдум, толук так билбейм. Ошондой болуп кетип атпайбы? Баарыбыз ошол учурда мындай эмоцияга, ошондой учурда Адакам да бир аз мындай чоң саясатчы катары мынакей алтынай айткандай 3-чү орунду алды, келечекте президент болом деген адам. Ал мындай бир аз даярданып, ушундай суроо болорун билиш керек болчу да. Чоң саясатчы даярданып келиш керек болчу. Анан бул жерде экинчиден айтып атпаймынбы, мен бир жолу Адакамдан интервью алып атканда маркум Муланбек Эгизбаев дагы мындай айтып жиберген. Адакам Кесармаш, сиз суроого суроо менен жооп бербеңизчи деп. Себеби эми мүмкүн Адакамда бул кесиптик бир мындай нерсе болуш керек да. Кече тарыхчымын деп койду, бирок чын-чынында Адакамды тарыхчы катары эч ким билбейт. Аны журналист катары, мыкты журналист катары. Убагында жаш журналист болгон, мына сен деле билип калдың болуш керек, Назгүл деле билет. Кытырды бир топ мындай батыл нерселерди апарып, ошодон улам ал таанылып, ошодон улам шайлоодо бир эмес 3 жол депутат болду, 3 жол жеңип келди. Мына ушу журналистиканын аркасы менен Адакам азыркы деңгээлине жетти. Жеткен да, то есть. Анан мындай нерседе ал өзү дагы кесипкөй журналист катары, эми ал тарыхчымын дегени менен, диплому жок болгону менен, көпчүлүк учурда дипломубуз жок, бирок журналисттик кесипти тандап алган журналисттер көппүз. Анан ошондой учурда кичине алыш керек да. Анан айтып атпаймынбы? Маселе кайерден келип чыкты? Маселе журналистиканын ошол даярданганда пресс-конференциянын, журналистика пресс-конференциянын форматын таганыктап албаганда. Мен дагы бир жолу айтайын. Эгерде ар бир журналист экиден ашпагыла сурооду дезе, жанагындай болуп, комментарий болмок эмес. Экинчи жагынан анда тиги Жодар айтмак, сиздин жообуңузга мен канаттанган жокмун деп туруп эле дальше токтоп калмак. Себеби бунун эки суроо лимити кетти да. Андан кийин мүмкүн Назгүл бермек, мен бермекмин да. Ошол формат сакталган жок да. Агай видеодон ошондон кийин жок, мен көрдүм видеону баштаган чейин. Анан биз азыр баягы эми аны кайра мындайдан пленкадан карап биз азыр талаша берсек, анда кечеги пресс-конференцияга айланабыз да. Ошо мындай сөз бүтпөйт. Биз азыр мындай неметели да, мен айтып атпаймынбы? Бизде өзү журналистте саясат сыяктуу эле бир аз журналист саясат сыяктуу эле бир аз демагог болуш керек да, бирок чектен чыкпаш керек. Анткени биз демагог болбосо, журналист алдыга умтулбайт. Анда журналист бул деген чынында капталын жеген саясатчылар, капталын жеген чоң мамлекеттик чиновниктер.
биякта кылганымдайдан жашырып эч билгиспей койгон кишилер бар да. Ошолордон барып интервью алыш керек. Ошолордун жанагысын ачып чыгышыбыз керек да биздин журналисттер. Жөн эле барып туруп алтынай өзүм мактаза кылган иштерим бар. Анан барып туруп жазып алып база берсек, анда биздин окурмандар менен көрөрмандарыбыз сөгөт да. Аны не знак кедиң дейт. Журналист именно проблема кайсы жерде, именно ошол жетекчи эмне кемчиликке туруп атат. Элдин деле кызыкканы ошол. Элдин деле кызыкканы ошол. Ал баары жакшы болуп, кой үстүнө торгой жумурткалап аткан деген нерсени азыр эч ким окубайт деле. Хотя мамлекеттик маалымат каражаттарында кээде бергенге туура келет. Бирок ал деген эми бир нерсе менен актайт. Бул мамлекеттин саясаты, берки оппозициялык саясаты, оппозициялык маалымат каражаттары бере берсин дейт. Чын-чынына келгенде бизде бул жагынан мындай өзгөчө проблема жок. Бардык нерсе салыштырмалуу дегенде, мына кошуналарыбыздын Россияны деле алганда бизде сөз эркиндиги, басма сөз эркиндиги бизде бир топ. Алдаганча Жакшы. Ошон үчүн кечеги пресс-конференцияда ошону далилдеп турду да. Анан биз мындан ары кандай кетишибиз керек? Туура. Биз эч качан журналисттер бири-бирибизге акыл үйрөтүп база албашыбыз керек. Бирок база алганда деле эч ким моюн бербейт. Мисалы ал үчөөлө база алсаңар деле мен моюн бербейм дегенде. Жок, агай. Анан маселе анда ушул жерде кошулуп кетейин агай. Бири-бирибизди мындай нерсеге чакырып, анан бири-бирибизди мындай баягы журналисттик этиканын чегинен чыкпайлы дегендей айтып, анан бири-бирибизди сыйлап, анан ошодон улам бири-бирибизди тарбиялап коебуз. Ал мындай эле ишибиз менен эле тарбиялап коебуз да. Мисалы, эгер Алтынай жакшы нерселерди жазап, жакшы берүүлөрдү даярдап, жакшы макаланы жазып, анан кийин өзүнүн жүргөн турганы менен мыкты болуп атса, мен өзүм сыртыман айтпасам дагы ичимен буну туурай баштайм да, ээрчий баштайм. Назгүл болсо ошондой, Жодар болсо ошондой болот да. Ал журналист дегенде, эми жана улам эле кайра аксакал деп атат, улуу кичи жок. Журналист деген өмүр бою үйрөнүшү керек да, өмүр бою окушу керек. Сен анткени чын-чынын айтканда биз элге жол көрсөткөн нерселерди даярдап атпайлыбы? Биз аларга чындап келгенде бул өтө бийик болуп кетпесин, акыл үйрөткөн нерселерди даярдап атпайлыбы? Мына мунуу туура эмес деп айтып атпайлыбы? Анан ал үчүн өзүбүз кичине окумал болушубуз керек да. Өзүбүз маалымдар болушубуз керек да. Өзүбүз бир адистешкен болушубуз керек. Мына ушул жагына умтулушубуз керек. Агай тиги эме бирибизге акыл үйрөтүшүбүз керек деген сөзүңүзгө эме кошулбайм мен. Анткени биз ушинтип чогулуп чакырып түз эфирде болобу же болбосо чай үстүндө камерага тартпайбы, бирок биз жаш журналисттерге үйрөтүп коюшубуз керек. Жок, ал тажрыйба алмашуу. Мен сизден акыл үйрөтүү эмес, тажрыйба алмашуу. Ага мен да айтпадым. Жок, акыл эмес, тажрыйба алмашуу. Мисалы үчүн, ошону айтып атпайм мен дагы. Андай эмес, мындай туура дегендей кылыпчы. Анан мен деген, биз деген менин эсимде Мырзакат агай мындай нерсе жок да, жанагы чакырып алып Жooдар, кой андай кылба, садаган кетейин, ошондо бир аз эмоция калтырып койдуң деген менин тажрыйбамда болгон эмес. Биз деген анттырбай эле, текеберденбей эле, мыйзамды аттабай эле, жанагындай инцидент жаратпай эле, биз акырын эле артыңардан жүрүп эле байкап, Мырзакат агай моундай кылып атат, Абламек Жумабаев мынтип атат, ушундай кылыш керек экен, мынтип үйрөнүш керек экен, ушундай турбайбы деп эле мен үйрөнчү элем да, Назгүл. Булар болсо эч кимди укпайт, эч кимден сурабайт, эч кимди карабайт, эч кимден карап туруп үйрөнүп албай эле өзүнүн каалаганын айтып эле бетке чаап эле текеберлене берип атат. Анан айла жоктон чакырып алып садаган кетейин, Жooдар андай эмес, мындай деп айтканга туурабы келип атат да. Буга чейин андай болгон эмес да агай. 22 жылда 22 жылда мындай болгон эмес. Саясат деген бар, аны түшүнөм. Мисалы үчүн Жодар сеники частный телевидение, мен ошо кече күнү, мисалы үчүн мен сени көргөндөн кийин Next TV'деги уже журналисттердин мен сенин жүзүң менен ошолорду көрүп калдым да. Мен сен мисалы үчүн Мырзакат бейке айтып өттү, жана жогоруда бир кумалак бир карын майды чиритет дегендейчи. Эгерде ошо Next TV'ден бир эле журналист этикасын бузуп, өзүнүн жаман жагын көргөзүп калса, значит телевидениянын баардыгы тең, журналисттердин баары ошондой мнениеде калып калат да. Мен жакында эле бир телевиденияга бардым, силерки сыяктуу частный телевидениеда, менчик телевиденияга барып, аябай таң калдым. Эми анын кайсы телевидение экенин айтпай эле коеюн. Ушундай журналисттер кичипейил. Мен барган кезде дагы бир мындай аксакал эле киши келип калды. Ушундай кичипейил мен анын до конца сөздөрүн угуп, кофесин алып келип, чайын алып келип берип атат. Мен менчик телевидение демек ушундай болот турбайбы деп. Ушундай кичипейил. Анын ошол эки мен айтып аткан телевиденияны журналисттердин көрөм, башка жактан да мындай эмоцияга алдырбайт. Интеллект жогору, билими жогору, билим деңгээли, маданияты жогору да. Анан мындай жерге киргенде Next TV'нин сен күзгүсүсүң. Сен бир жакка барганда
сен эмоцияга алдырасың, ошол жерден жакшы сүйлөйсүңбү, жаман сүйлөйсүңбү, баардыгы такалып эле сенин иштеген жериңдин баягы күзгүсү болуп каласың. Сен эле эмес, сенден башка дагы журналисттер бар, эң жакшы суроолорду берип, жакшы жагын көргөзсө, демек ал Next TV'нин күзгүсү. Жаман жагын көргөзсө да ал Next TV'нин күзгүсү болот да. Анан кече күнү өзүң айтып атасың, адам журналист болосуңбу, журналист болбойсуңбу, адам сыртынан өзүнүн сын көз карашы менен обязательно сөзсүз түрдө караш керек да. Мен ушул жерден туура эмес эмнени кылып койдум экен деп. Анан лентаны Мырзакат байке айткандай лентаны кайра артка түрүп, сен өзүңдү карап көрдүңбү, кайсы жерден туура эмес кылыптырсың, кайсы жерден туура кылыптырсың деп жана айтып атсам, сен кайра эле жок, меники туура эле, ал тигиндей деп атат. Тиги мен Мадумаровго таптакыр болушпайм ал кишиге. Исага да болушпайм. Мындай чынын айтканда, Алтынайга да болушпайм. Мындай мен как көрүүчү катары өзүнүн калыс сөзүмдү айтканда, мен журналист катары эмес, көрүүчү катары айтканда, сенин ошол жердеги Мадумаровго берген жообуң, ошол жердеги сенин жүрүм турумуң, мындай кыял жоругуң дегендей кичине мындай одонороок болуп калган да. Назгүл Мырзакат агай жолдары эртеси мага карата сөз айтып болдум, жооп берип коюң. Эртеси күнү Мырзакат агай эме Жодар жооп берип койсун. Жодар жооп бер. Эже айтып атат, сен аркаң менен баягы журналисттерге бир доо кетти дегенде. Мен бул сөзгө кошулбайм эч качан. Жок, журналисттерге деген жокмун, сен өзүңдүн телевидениеңа доо кетти. Сен иштеген телевидениянын артынан чыгып атасың, сен ошол телевидениянын күзгүсүсүң. Сен эгерде жакшы болуп чыксаң, ошо бул жердин телевидениядагы журналисттер аябай этиканы сактайт, булар маданияттуу, сыпайы, билимдүү деп айтышат. А эгерде сен ошол жерден жаман жагыңды көргөзсөң, ошо телевиденияга минус болот да. Бул сиздин пикириңиз? Бул менин пикирим. Мен жалпы журналистикага деген жокмун. Мен сен иштеген телевиденияны айтам. Рахмат ошол сөздү аркага алып койгонуңузга. Эми мен телевиденияма баягы көлөкө түшүрдү деп атасыз. Бирок көлөкө түшсө, редакция мени чакырып, баягы айтчу сөзүн айтат эле. эгерде адекваттуу болсо. Жок, эгер комментарий жазып отурабы? Мен эгер ошол жерден жаза кетирип, туура жаш болуп баягы кызуугандуулук алдырып коюшу мүмкүн. Бирок биз берип аткан жоопторго ала албай жаттык да ал жерденчи. Журналист кайсыл жерден болбосун тоскоолдуксуз маалымат алууга укуктуу. Бул кодексте да, этика кодексинде да жазылган. Бирок андай нерселер кече бузулду да. Журналистти кемсинтип атпайбы? Мен үчүн жооп берет элем эже. Жодар эме Алтынай 1 секунд Анан тескерисинче бул жерде мен маселенин аркасында макул жаш журналисттердин орду деген темада козголушу мүмкүн. Бирок ошол эле кезде белдүү жанагындай саясатчылар жаш деп айтып атпайбы өзү. Бирок ошондой журналисттерге мындай туура мамиле кылууну дагы бул көрсөтүп кетти деп айта алат элем да. Туура мамиле кылыш керек экендиги. Жодар, сен канча жыл болду журналистикада иштеп атканыңачы? Назгүл мен жооп берейинби? Азыр мен бир суроо берип коеюнчу. Жодар, сен кечээки мисалы үчүн пресс-конференциядагы талкуудагы жанагындай өзүңдүн жүрүм турумуңду ошол жерден этиканы менен сактадың, баары туура. Бул жерден Мадумаров туура эмес кылды, же болбосо Алтынай эже туура эмес кылды деп эсептейсиңби? Же өзүңдүн да кандай сын көз караш? Агай Аксакал катары башында сөз айтты, эки тарапта тең калпсыздыктар кетти деп. Мен ага да кошулам. Адахан мырза эгер ага жол бербесе, ал жерде эч кандай журналисттер тарабынан мындай жанагындай кадамдар болбойт болчу. Өзүңө кандай сын берип атасың? Мындай өзүм туура кылдым деп ойлоп атасың же туура эмес кылдым деп ойлойсуң? Этиканы сактадым же сактаган жокмун деген мындай маселе өзүңө. Мен эгер туура эмес кече мен видеону карадым, бирок азыр эле айтып өтпөдүм, жаштык кылып кызгуулгандуулукка алдырып коюшу мүмкүн. Бирок мен эгер туура эмес кылсам, анда Адахан мырзадан кечирим сурап, мен кече эфирден болобу же соц тармактан болобу ошентип чыкмакмын. Мен антип чыккан жокмун. Демек сен өзүңдү туура деп эсептейсиң да, Мен эмоцияга алдырганымды моюнума алып атам, бирок Адахан мырзанын жанагы журналисттерге болгон мамилесин мен Жодар жаман көз караш. Азыр кеп жылында кереги жок. Азыр мындай кылалы да. Бу жерде айтып атпайбы, биз мындай жалпы бир маселени эле карайлычы. Мына туура. Ар бир массалык маалымат каражатынын эми азыр Facebook'та чындап келгенде массалык маалымат каражаты деп койсок болот. Кээ жана YouTube блогерлер дээрлик массалык маалымат каражаттарынын ролун аткарып атат. Ал мисалы жанагы басмасыз немеге караганда дагы таасирдүү болушу мүмкүн. Кээ бирлердин мына мисалы башкасын айтпаганда чубак ажынын канча 200 миң ушундай
жазылган кишиси бар экен. Анан бу жерде эки эле нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Туура жана неменин сөзүндө бир редакциялык саясат деген чыкты. Туура. Ар бир массалык маалымат каражатын биз мындай баягы редакциялык саясат дегенде эле бир мындай жазылып, анан четине мөр басылып дегендей эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн массалык маалымат каражатын түзгөн адамдын өзүнүн максаты бар. Өзүнүн жок, цензура эмес эми. Цензура деп айтпайлы. Максаты бар. Белгилүү бир күчтөрдү колдоо, белгилүү бир күчтөргө мындай каршы болуу деген сыяктуучу. Же мамлекетти жактоо, же болбосо мамлекетте расмий оппозиция болуу деген сыяктуу. Эми аны кантип танабыз? Бул бир. Анан маселе келип эле биз азыр бир эле нерсени талкуулашыбыз керек. Биз ошол жерде баягы мындай журналисттик этика сакталдыбы, сакталган жокпу деп. Эми мен жана тиги журналисттик жана массалык маалымат каражаттарынын неменен этикасы деген бар. Моралдык этикасы, моралдык кодекси деген. Анан ошону жөнүндө айткан жокмун. Себеби буну ошол бул баягы милдеттүү мыйзам эмес мамлекеттик. Буну мен ушуну тааныйм, анан мен ушуга кошулуп аткарам деген кээ бир журналисттер бар да, мисалы, бул жөн чыккан жок. Жана мен тарыхына бир аз токтолбодумбу? Жана антип соттор көп болуп, анан тигинтип, анан башаламандык болуп, анан бири-бирин тим эле ылайга тебелеп жибергенге чейин жеткен учурлар болду да. Бирөө жактап асманга көтөрсө, экинчиси тебелеп атат. Биз окурман, көрөрман ошол массалык маалыматты керектөөчү жөнүндө ойлобой калдык да ошондочу. Ар ким өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз же бияктын кызыкчылыгын ойлоп учуреттелибиз. Анан ошодон улам ушундай нерселер чыккан. Бул нерселер акырындык менен биз баягы билинбегени менен мындай цивилизациялык коомго келе атабыз деп атпайбы? Коомдун өсүшү менен акырындык менен жолго салынат бул. Ушинтип барып баягы батыш жана вестерн кинолорун көрдүң беле? Тиги жана тапанчанын жанын ала жүрүп, бирөөнүн немесе тиги пинушкадан атып салып эле тиги неме атпайбы? Анан бара мына азыр Америка эң мыйзам сыйлаган өлкө болуп калбадыбы? Ошондой болуп биз будан өтүшүбүз керек да. Анан маселе бу жерде азыр Алтын Ай, Жоодар, тиги Назгүл бу жерде талаша турганда эчтеке жок да. Маселе биз нерсени гана азыр мындан сабак алып туруп, өзүбүз сабак алып коюшубуз керек да. Бул жанагы журналисттик этиканы эми таптаза мындай сактай албасак дагы, таптаза кармана албасак дагы, мыйзам болбосо дагы, кандайдыр бир деңгээлде өз бирибизди тарбиялоо менен бир мындай деңгээлде кармайлы. Ошондо биз жанагы Библияда да айтылат экен, нинавреди деген. Коомго зыян келтирбейбиз, өз улутубузга зыян келтирбейбиз. Ошол эле. Так, сенин өзүңдүн кызыкчылыгың бар, менин өзүмдүн кызыкчылыгым бар, бунун жодардын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Кызыкчылыктар дайыма кагышат. Бул жакшы нерсе. Пикирлер талашат. Бул жакшы нерсе. Саясатчылар бири-бири менен күрөшөт. Бул жакшы нерсе. Коомдо ошондо өнүгүү болот. Жанагы сас болуп, нымтырап туруп калган жерде эч качан өнүгүү болбойт. Калган учурда бул жакшы нерсе. Болгону биз ушундай учурда биздин билинбегени менен биздин жоопкерчилигибиз жогору да. Жанагы сөз менен адамды көтөрүзө болот, сөз менен адамды өлтүрүзө болот дейт. Анан экинчи жагынан биз баягы эми жанагы кимдин сөзү бар, белгилүү америкалык эмесинби, жанагы журналисты это сторожевые псы демократия деп. Демократияны кайтарып турган кароолчу дөбөттөрү. Да, дөбөттөрү мындай. Биз ошол немени аткара билишибиз керек да, вазифаны. Музакат агай, эме жыйынтыктоочу сөзүңүздү дагы айтып кетсеңиз, ар бирибиз жыйынтыктоочу сөздөргө. Анда силер айткыла, мен сүйлөдүм, азыр катары менен жыйынтайлы. Жоодар катарынан кете берели. Могу акыркы бир 2 жылда журналистика тармагы аябай болуп көрбөгөндөй өзгөрдү, болуп көрбөгөндөй бир тепишке жогорулады деп көз карандысы эксперттер да айтып жатышат, бул боюнчачы. Чындыгында эле ошондой. Чындыгында эле ошондой. Анткени мына сценарий ачылгандан бери канчалаган телевидениялар, сайттар бүт ачылды. Ошондо журналисттер ортосунда атаандаштык дагы пайда болду. Бул бир тепкич көзүп атат. Ошол эле кезде журналисттик иликтөө деген жанданды, кадимкидей. Улан Эгизбаев каза болуп кетти, бирок анын аркасынан дагы чыгып атат жаш журналисттер. Мен ошол нерсени айта алам. Бул биз үчүн чоң жеңиш, бирок ушундай нерселер атаандашуулардын негизинде болуп аткан нерселер деп баягы айтып атпайлыбы? Негизи эле биз коомдун баягы күзгүзүү деп коет, коомду алдыга сүйрөй турган журналисттер деп коет. Ошол себептен ушул сөздөргө татыктуу баягы
биз өзүбүздү алып жүрөлү деп айтат элем да. Ар кимибиз өзүбүздү баягы кесиптештик, баягы тилектештигибизди билдирип, турсак жакшы болмок. Бири-бирибизди колдоп, сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, мен ушуну айтат элем. Ким Жодар айтып атпайсыңбы? Акыркы 2 жылда журналистиканын Кыргызстанда журналистика абдан мындай жакшы жагына көтөрүлүптүр депчи. Кечээки Мадымаровдун берген суроосуна эле кайра берейин. Кайсыл эксперттер айтты болот экен. Биринчи жолу угуп атам да, ушул Кыргызстандагы журналистика 2 жылда аябай өзгөрүп кетти деп. Демек сен журналистикага келгениңе 2 жыл болуптур. Ошо сен келгенден баштап эле, жоксо сен курактуу адамдар келгенден баштап эле журналистика аябай жогору деңгээлге өсүп кетти дегенге билбейм. Балким мен бул маалыматты укпагандырмын да. Бирок жанагы сөзүңө кошулам, акыркы кезде санариптик телевидениялар, сайттар, массалык маалымат, газета, журнал көп окулбаса дагы интернет аркылуу адамдарга көп маалыматтар кетип атат. Ал жагынан өнүгүшү мүмкүн да. Анан баары бир деле Жодар, мен айтат элем, баягы силер мынтайча айтканда жөжө тоокко акыл үйрөтүп атат деген сыяктуу болуп атат да. Эми сизге жооп берип коелачы. Жок, мен доказ алайын. Жок, жооп беришим керек. Мен сөзүмө аталып калбадым. Суроо бербеди же. Жок. Ким? Суроо берди. Алтынай, Мырзакат байке. Мисалы үчүн мен өзүм деле биз 20-30 жылдан бери журналистиканын казанында кайнап келатабыз. Биз ысыкка да күйгөнбүз. Тоого барып, көчкүдө калып, тоңуп, үшүгөн күндөрүбүз да болгон. Кроссовкачан жүрүп, кроссовкабыздын асты талкаланып, бутус жыртылган убактагы болгон. Биз булардын баарын көргөнбүз. Анан эки журналистикага жаңы келген, мисалы үчүн журналисттер чоң журналисттерге акыл үйрөтүп, мындай болуш керек, анан тигиндей болуш керек деп. Да, журналистикада жаштарда амбиция болуш керек, мындай тигиндей деп. Бирок эми силер мындай тажрыйбалуу журналисттерге акыл үйрөтө тургандай деңгээлге азырынча жете элексиңер деп эсептейм. Амбиция болуш керек албетте. Бирок мен силерден да кыйынмын, мен баарын билем деп. Сенки али алдыда силердин келечекти. Силер далай мындай кырдаалдын далайын өтөсүңөр. Бирде ачкы болосуң, бирде тоок болосуң, бирде үшүйсүң, бирде ысыйсың дегендей. Силер жаңы гана, биринчи гана тепкичинде турасыңар да журналистиканы. Ушул убакта силер мындай этиканы дагы бирөөтөр ала жүрүшүңөр керек. Рахмат эже. Назгүлгө жооп бериштин кереги жок. Силер дегенде жыйынтыктоочу сөз болуп атат да. Жок, сен эми жыйынтыктоочу сөздү айтпадың. Суроо берип калгандан жооп берип коеюн. Эже айтып атат, кошулбайм деди да сен пикириңе. Макул эми. Пикириме дедим? 2 жылдан бери журналистика тармагы сөз эркиндик дегенге сен аны кандай көрүп атасың дегенде болуп айтты да. Кайсы иликтөөдө мен мисалы журналистикага биринчи курста келгенде эле мен журналистика тармакка баш отум мен кирдим деп айта албайм, бирок ошол тарапка мен өзүмдү даярдап, ыктап, баягы үйгө барганда телевиденияларды көрүп, жаңылыктарды калтырбай даярдап жүргөм да. Ошол учурда биз учурда болгону 3 эле телеканал бар болчу. Кайсы жылы? Эми 2011 келип атам мен. 2011. Азыр эми мен жооп берип койбоймбу эже? Талашпайлы. Жооп берип койбоймбу? Жок, убакыт. Болгону ушундай 3-4 канал бар болчу да эми. Мен так айта албайм. Алар дагы мамлекеттик каналдар болчу, көпчүлүгү. Оппозициялык каналдар дээрлик жок болчу. Бирок санариптик телеберүү чыккандан бери мен телевидение жагын айтып атам да. Телевидениеде деле. Сиз телевидение боюнча суроо бердиңиз. Мен талашпайлы болайын. Ооба. Азыр оппозициялык каналдар бар. Бул болгону жакшы деп айтам мен. Анткени жалаң гана бийликтин жакшы жагын көрсөтүп, бирок минус жагы да болот да. Плюс минус болот да. Биз минус жагын айтпасак, анда ким айтат? Анда бийлик каяка барат? Мисалы, аны да биз коомго айтып, көрсөтүп турганыбыз үчүн азыр бийлик дагы коомчулук эмне дейт экен? Журналисттер дагы эмнени жазып чыгар экен деп, алар дагы коомчулук менен эсептешип калбады. Жок, сен айтып атасың 2011-жылы. 2011-жылы бизде 3 эле телеканал эмес болчу. Аябай көп телеканалдар мүмкүн. 92-жылы мен журналистикага келгенде ошондо 3 канал бар болчу. ВОЗ, Пирамида, КТР. Бишкек арасында. Анан Жодар сен 97 месен 2011 келип алып, ушунду айтып атасың. Жок, Бишкекте тарткан телеканалдар бир 4-5 болушу мүмкүн, бирок айылдарда, жергиликтүү жерлерде 3 эле канал тартчу. Мен ага өз оюңда кал. Маселе бу жерде азыр жанагы Жодар бир нерсени айтып атат. Техника, баягы технологиялар өнүгүп атат деп туптуура. Техника, технологиялар өнүгүп атат. Бирок техника, технология бул ошол маалыматты берүү, маалыматты жайылтуудагы бул жөн эле инструмент да, аспап.
маселе журналисттердин өзүндө. Биз жана негизи ошол маселеге токтоп атабыз да. Анан туура жана мен деле башында айтпадымбы? Салыштырмалуу Кыргызстанды эч качан тиги сөз эркиндиги неме жок деп мындай тепкилейбиз да. Жада калса ушу Атамбаевдин убагында жана миллиондоп доо коюлуп аткан учурда деле биз кошуналарга салыштырмалуу алды деп отурбуз да. Мунун талашып да кереги жок, бул факты. Маселе биз мындан аркыда кандай кетишибиз керек? Мына бизде туура биз белгилүү бир чекитке келдик, анан чекиттен нары көздөй кете турган болуш керек да, биз ал жерге туруп калбайбыз да. Биз нары көздөй кандай кетишибиз керек? Маселе азыр ушундай болуп атат да. Анан бул жерде бир гана нерсеге макул болушубуз керек. Журналисттер биз дайыма мындай жанагындай туура ар бирибиздин көз карашыбыз ар башка, ар бирибиздин өз кызыкчылыгыбыз бар, деңгээлибиз ар кандай. Бирок жанагындай белгилүү бир жана фундаменталдуу деп коет маселелери келгенде, ошондой журналисттердин эркиндиги, сөз эркиндиги жана мындай журналисттерди коргоо керек болгондо, ошондой учурда биз баарыбыз мындай тилектештик көрсөтүшүбүз керек. Анан жанагындай кемчиликтерде эми баягы бара-бара үйрөнүп бири-бирибизден. Ушундайда жанагы мыкты журналисттер жана авангард болуп алдыга чыкса жакшы болмок. Анан менин оюмча азыр коомубуз кандай болсо, бул баягы журналистика ошондой болот да, коомубуз да ошондой болуп атат. Эгер чын эле биздин коомубузда адан жакшы болуп, коом бир калыпта өнүгүп кетип аткан болсо, анда чындап келгенде журналисттердин ортосунда мына маселе чыкпайт болчу да, менин оюмча. Мындай мисалы Американын массалык маалымат каражаттары, же болбосо Батыштын массалык маалымат каражаттары, алар кандай нерселерге кызыгып атат, алар кандай чоң глобалдык маселелерди көтөрүшүп атат. Жалпы глобалдык маселелерди көтөрүшүп атат. Жалпы өлкөнүн эле эмес, региондун, планетанын деңгээлиндеги маселелерди. А бизде жанагы кичинекей майда маселелердин чегинчи коебуз да. Бирок эми кичине оптимизм бололу, ар бирибиз ошого салым кошолу, кичине көтөрүлгөнгө. Мен жыйынтыктап коеюн, Назгүл, сен сурап атпайсыңбы, Жодар канча болду келгениңе деп. Жодар Next TV-га келгенге чейин бир каналда 1-2 айда иштеген экен. Ошол кезде Жодар Next TV-га келгенде 2017-жылы мен Next TV-да продюсер болуп иштегем. Ошондо менин колума келген. Мына маңдайымда отурат. Бул кишинин журналист болуп түптөлүшүнө колум тийген. Анча-мынча үйрөткөм, салымым бар. Жок, туура эмес десең, анда азыр айт. Түз эфирде элдин көзүнчө. Жок. Андан кийин туура эле. Ооба. Ошол сен үйрөткөн боюнча кетип атат да. Ооба, бирок дегенчи Мырзакат агай, менин чынчылдыгымды, бетке айтарымды, анча-мынча маданияттуулугумду, ак нерсени карадан айырмалай ала турган жакшы мүнөзүмдү алып калбаптырсың да, ошол менин жанымда жүргөн кезиңде. Ошолго мен азыр ойлонуп атам да, мен жакшы эле сөздөрдү айткан болушум керек сага, жакшы эле үйрөткөн болушум керек, бирок деген ошол жанагындай ар ким өзүнүн жумушун жакшы билсе, ошол Мырзакат агай айткандай биз алдыга жылмакпыз да. Эми айтайын дегеним, сен айтканың туура. Жодар жанагы сценарий боюнча жакшы бир иштер болуп атат, иш-аракеттер болуп атат. Бирок деген 22 жыл бою журналистикада тепкичтерде жүрдүм, жогорку кызматтарда иштедим, жетекчилик кызматта. Анан кийин чыгармачылык боюнча толтура долбоорлордо иштедим. Бирок деген азыр деген ошончо нерсенин баарын өткөндөн кийин жеке каналдарда да иштедим, маалымат сайттарда да иштедим. Бирок ошонун баарын өткөндөн кийин кайра журналистиканын жанагы биринчи башталгандагы журналистикага барып атам. Элдик, эркин, көз карандысыз журналистиканы мен тандап алдым. Айтайын дегеним, оппозициялык канал деп атпайсыңбы? Next TV-ны мен оппозициялык канал деп эсептебейм. Апрель каналындагы оппозициялык канал деп эсептебейм. Бул эки канал бир гана өзүнүн жетекчисинин, өзүнүн кожоюнунун гана рупору. Ошол кожоюн эмнени кааласа, ошону айткан гана бир топ адамдардын гана уюму, ушундай да, ишканасы да. Бул менин оюм, жыйынтык оюм, Жодар, мен жыйынтык оюм. Мен ушинтип ойлойм, себеби дегенде сиздер деген ошол эки канал жалпы өлкөдөгү болуп аткан жаңылыктарды бербей эле бир адамды бере бересиңер, бир адамды актай бересиңер, бир адамды эле жамандай бересиңер. Бул деген оппозициялык канал эмес, ол керек болсо массалык маалымат каражаты эмес. Бул жерде мен азыр деген жыйынтык сөздү айтып атам. Сени журналист болуп түптөлүшүңө, таптабышыңа мен колумду тийгизген, бирок деген ошондо дагы мындай аябай жакшы нерселерди алып калбаптырсың. Эми кечеги Мырзакат агай айткандай, кечеги басма сөз жыйынынан өзүңө бир кандайдыр бир сабактарды алып калдың болуш керек. Экинчи
тараптагы өзүнө бир кандайдыр бир сабактарды алып калды деп үмүттөнөлү. Анткени деген эки тарап тең мындай ушундай атайын бир даярданып, форматты түптөп, тактап алып, аныктап алып, анан чакырып, кезек менен маданияттуу түрдө кыйкырбай бакырбай, жакшынакай отуруп ушундай бир басма сөз жыйынын өткөрүп алалы деген болсо, мүмкүн ошол басма сөз жыйыны максатына жетмек, бирок деген ошол жерде дагы Назгүл эжең айткандай, эмоцияга берилгеним үчүн ошол эмоцияга берилип кеттим деп эме жалпы элден кечирим сурап койсоң болмок. Андай кылган жоксуң, мейли. Назгүл эжең айтты көрсөтүүнүн башталышында, сиз адвокатысызбы деп Алтын эжеңе кыйкырдың, Алтын эжеңден да кечирим сурап койсоң болмок деди. Бирок деген мен сени кечирим сурасаң дагы, сурабасаң дагы, мен сени мындай жашта эми дагы алдыда көп нерселер бар, дагы үйрөнөт. Анан мендей болуп 20 жыл иштегенден кийин анан ошондо бекер ушинтип капа кылып алган экенмин деп эме кылсын, тишин тиштесин, тилин тиштесин деп мен унчукпай койдум. Сурасаң да, сурабасаң дагы мага кереги жок. Анан кийин тарынбайм. Анын деген мындан кийин баягы журналист мен болгону, мен Кайыргүлгө ушул демилгени көтөргөндө мен айттым. Кайыргүл, биз деген жаш журналисттерге бир аз жол көрсөтүп берип койушубуз керек, үйрөтүшүбүз керек, тажрыйба бөлүшүшүбүз керек деп. Анан Назгүл ушул программа даярдалып атканда мен бир экөөбүз тааныган бир тажрыйбалуу журналистке кайрылып келип бербейсизби десем, Алтынай, садагам, мен 5-6 жыл мурун жаштарга деген, ой жаштар андай эмес, мындай акырын болгула, текеберлик эч кимге жакшылык алып келген эмес деп айтып алып жаман көрүнгөм. Мен эми барып дагы экинчи жолу жаман көргүм келбейт. Сага дагы кеңеш берем, жаман көрүнбө деди да Мырзакат агай. Деди эле мен айттым. Мен бир көрөйүн дедим. Буга чейин деген мындай түз эфирде эмес, эл чогулганда эмес, мындай жумушта кичинекей компаниянын ичинде жеке каналда сотрудниктер менен отуруп сүйлөшкөндө журналисттерге ушинтип айтчу элем. Ай, мындай тигиндей дечи элем. Эми мен бир жолу аракет кылып көрөйүн сиздей болуп. Укпаса, анда экинчи жолу мен дагы буларга жаман көрүнбөй эле коеюн деп ушул программаны демилгеледим да. Анан кыйын программасын Говори ТВ интернет каналындагы кыйын программасына бизди чакырып, ушундай бир демилге өчүргө турасың, эже мага наразычылыгын билдирбеди. Кайсы наразычылык? Менин атым аталып калды да. Эми жооп беришим керек. Эмне деген? Сиз мага наразычылыгыңызды билдирдиңиз. Мен кечирим сурабасаң дагы мен капа болбойм. Мен сени жаштыгың, жаш деп түшүндүм. Эже сиз угуп отурбадымбы эже? Эми азыр деген бир сөз берип коюңуз. Түз эфирде мен жыйынтыктап коштошоюн деп атканда дагы сөздү бербей, мынтип талашып атканда дагы сыйга жатпайт. Бул деген маданиятсыздыкка жатат. Бул дагы этикага жатпайт да. Жооп беретинде сиз менин атым аталгандан мен жооп берип коюшум керек да. Программасынын жок, сиз элге мени жаманатты көрсөтөйүн деп атпайсызбы? Эмне кылып жаманатты көрсөтөйүн? Эми акырын мен жооп берип коеюн, сиздин эмеске маданиятты угуп отурдум эже. Менин колум тийген, салымым кошулган журналист деп айтып атам. Эмне кылып жаманатты көрсөтөт? Эми мага сөз берип коюңузчу эже. Мейли. Алтын эже айтты. Тогатерин айтып кой. Тогатерин айтканда мен Алтын эжеге ыраазычылыгымды буга чейин да билдирип келгем. Азыр да билдирем. Мен журналистика тармагына аралашканыма аз да болсо салымы бар. Аз да болсо? Бирок мен айтат элем, кайсы адам менен сен дос болосуңбу, ал адам менен чогуу жүрөсүңбү, ал адамдын сен жакшы жагын гана алып кал, бирок жаман жагын иргеп чыгарып кой деп. Мен ушундай сизге жооп берет элем. Экинчи жагынан сиз өзүңүз иштеп кеткен телеканалды бул жерде мындай жаманатты кылуу, ага акарат сөз келтирүү, бул сиздин мындай өзүңүздү туура эмес алып жүргөнүңүздөн кабар берет деп ойлойм. Анткени ичкен кыргызда ичкен кудууңа түкүрбө деген сөз бар. Мен ушуну айтат элем. Буга чейин ал Next TV каналы жөнүндөгү сөз башка программада болсо. Бул жерде Next TV жөнүндө сөз эмес эле, бирок айтып калдыңыз. Мен ошол үчүн жооп бердим. Next TV каналы жөнүндөгү сөздү анда кийинкисинде башка программа кылалы, анткени деген анын буга тиешеси жок болчу. Бирок мен өзүмдүн оюмда калам, ал деген Апайсан канал деп өзүңөрдү Апайсал канал деп элге жакын айтпагыла. Жок, ага токтолбойлу го, жалпы. Эми ушул жыйынтыктайлы бул журналисттер деген ушундай калып болобуз, кичине эле бир теманы таштап кой болду, 2-3 күн катар бир жума отуруп сүйлөшө беребиз. Говори ТВ интернет каналынын жетекчиси Кайыргүл Урунканова кесиптешиме чоң рахмат айтам. Ушундай демилгени көтөрүп, кайрылганда жок деген жок, каршы болгон жок, кайрадан колдоп, мына ушундай бир жакшынакай талкуу болду.
бирок ошол талкуудан биздин ушул жаш журналист Жодар Бозомов өзүнө бир сабак алды деп дагы бир үмүт этейин. Анткени азыр дагы ушундай текеберлигин көрсөтүп атат. Бул деген текеберлик жакшылыкка алып барбайт. Текеберлик жакшылыкка алып барбайт. Анан кийин деген мен сага душман эмесмин, мен сага өзүңөн улуу эже катары, өзүңөн улуу кесиптеш катары көп нерсени үйрөтөйүн деп келген болчумун. Аны уксаң уктуң, укпасаң андай өзүң билесиң, Жодар. Анда эмесе кечиңиздер көңүлдүү боласың. Кийинки кыйын программасынан көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.